Түз эфирде күндеми маалыматтык программасынын толукталган кечки чыгарылышы. Аны менен мен Кундуз Кенжебаева тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач берүүдөн кыскача анонс. 12-13 март күндөрү Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонов Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Ага байланыштуу Бишкекте бардык билим берүү жайлары онлайн режимге өтөт. Максим менен Жаныш Бакиевтер өмүр бою соттолгон, келсе түз эле түрмөгө түшүшөт. Садыр Жапаров интернетте талкуу жараткан Бакиевтердин айланасындагы маалыматтар боюнча комментарий берди. Мектептерде сабак учурунда уюлдук телефондорду колдонууга тыюу салынды. Ал эми зарыл болгон учурда мугалимдин уруксаты менен гана колдонууга болот. Жумгалда мурдагы Дружба пионер лагеринин аймагы мамлекетке кайтарылса, Сүлүктөдө мурдагы оорукананын имараты ыктыярдуу түрдө мамлекетке өткөрүлдү. 3 айда 34 миңден ашык ийри мүйүздүү мал катталды. Жалал Абадда мал жандыктарын идентификациялоо өнөктүгү уланууда. Америкада кыргызстандык үй бүлөнү өлтүрүп кетишти. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШда кыргызстандык үй бүлөнүн киши колдуу болгону тууралуу маалыматты тастыктады. АКШнын укук коргоо органдары Кыргызстандын Чикагодогу башкы консулдугуна берген маалыматына ылайык 45 жаштагы Кыргызстандын жараны, анын 48 жаштагы жубайы жана алардын 2019-жылы туулган уулу киши колдуу болгон. Учурда бул иш боюнча тергөө жүрүп жатат жана тергөөнүн купуялуулугу үчүн окуянын толук чоо жайы айтыла элек. Ошондой эле башкы консулдук каза болгондордун жакындары менен байланышып, сөөктөрдү мекенине жеткирүүгө байланыштуу маселелерди чечип жаткандыгы айтылды. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келиши күтүлүүдө. Анын алкагында өлкө башчы Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмондун биргелешкен билдирүүсүн кабыл алуу. Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосунда мамлекеттик чек ара жөнүндө келишимге жана башка эки тараптуу документтерге кол коюу пландаштырылууда. Ал эми 2 күндүк сапарына байланыштуу Бишкек шаарындагы мектеп, бала бакча жана жогорку окуу жайлардын студенттерин окутуу онлайн форматка өткөрүлөт. Эртең 12-13 март күндөрү Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келүүсү күтүлүүдө. Анын алкагында чек ара боюнча келишимге кол коюлат. Рахмон мамлекет башчы Садыр Жапаровдон сырткары Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу жана министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев менен жолугары пландаштырылган. Буга байланыштуу бул күндөрү Борбор калаадагы мектептер, бала бакчалар менчик түрүнө карабастан баары аралыктан онлайн иштөөгө өтөт. Ошондой эле кесиптик, орто, жогорку окуу жайлар жана кошумча окуу курстары да убактылуу ушундай эле режимде иштешет. Сабактар электрондук каражаттар жана платформалар аркылуу жүргүзүлөт. Бүгүн биз ошондой тапшырма алдык. 12 мартта, 12-13 март деп атабыз, бирок биз Бишкек шаарында Тажик Республикасынын президенти Эмомали Рахмондун келишине байланыштуу Кыргызстанга ошо Бишкек шаарында жайгашкан бардык орто кесиптик, жогорку кесиптик окуу жайлардын студенттери, жогорку кесиптик ошол окуу жайлар онлайнга окууга чыгып атышат. 12 март гана күнү, 13 марттан баштап кадимкидей эле окуп башташат. Андан сырткары Бишкектеги жана Чүй облусундагы бир катар көчөлөрдө унаа кыймылына чектөө киргизилип, айрым унаа жолдору жабылып, жол кайгуул кызматкерлери тарабынан көзөмөлгө алынат. Бишкек шаары жана Чүй облусунун айрым көчөлөрүнө автоунаалардын жүрүү кыймылына маал менен чектөөлөр киргизилип турат. Алар Манас эл аралык аэропорту жолу, Бишкек шаарынын чегине чейинки бөлүгү, Фучик көчөсү Бишкек шаарынын чегинен тартып Чүй проспектине чейинки бөлүгү, Чүй проспектиси Фучик көчөсүнө тартып чыгышты карай Манас проспектине чейинки бөлүгү, Манас жана Чыңгыз Айтматов көчөлөрү түштүктү карай жогору, Ала Арча мамлекеттик резиденциясына чейинки бөлүктөрү, ошондой эле Ала Арча мамлекеттик резиденциясынан тартып Ата Бейит мемориалдык комплексине чейинки жолдорго убактылуу чектөөлөр киргизилип турат. Бул мамлекеттик маанидеги иш-чара болуп жаткандыктан жогорудагы көрсөтүлгөн жолдордун жээктерине унааларды калтырбастан, ошондой эле зарылчылык болбосо оор жүк ташуучу унааларды чоң жолдорго чыкпай турууну өтүнөбүз.
Ал эми бул иш сапардын алкагында президент Садыр Жапаров менен Тажикстан Республикасынын башчысы Эмомали Рахмондун биргелешкен билдирүүсүн кабыл алуу, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда мамлекеттик чек ара жөнүндө келишимге жана башка эки тараптуу документтерге кол коюу пландаштырылган. Алдыда бул маселе боюнча мамлекет башчылар кол коюп бекитип, эки өлкөнүн парламенттери ратификацияласа, башка эки тараптуу кызматташтыкка кенен жол ачылып, чек ара сызыктарынын такталышы эки тараптуу алакага өбөлгө түзүлөт, дейт эксперттер. Чек ара маселесинин чечилиши эки мамлекеттин ортосундагы кызматташтыкка кенен жол ачат. Эң эле керектүү иш бүттү деп эсептеймин. Алдыда мамлекет башчылары кол коюп бекитип, эки өлкөнүн парламенттери ратификацияласа, башка эки тараптуу кызматташтыкка кенен жол ачылат деп эсептеш керек. Чек ара маселеси чечилгенде эки мамлекеттин ортосундагы бардык багыттагы иштер алдыга тез жылат. Анткени чек ара маселесинин чечилиши табиятында эле башка мамилелер менен тыгыз байланышып турат. Ошондуктан эми кайра эки өлкө ортосундагы жакшы мамилелер калыбына келет деп ишенишибиз керек. Биринчиден, Кыргыз-Тажик чек арасынын чечүүнү биз Баткен облусунун тынчтыгы, стабилдүүлүгү жана коопсуздук маселеси катары карашыбыз керек. Ага олай эле баңгизат ташуу, эл аралык терроризм, экстремизм маселелери да коркунуч туудуруп келгендиги белгилүү. Эми чек аранын такталышы менен аларга бөгөт коюлуп, Кыргызстан үчүн, Борбор Азия, Атүгүл Евразия чөлкөмү үчүн коопсуздук камсыздалат. Юридикалык жактан эки өлкөнүн чек ара маселесинин чечилиши менен эки мамлекетке тынчтыкты жана стабилдүүлүктүн кепилдиги орнотулду десек болот. Белгилей кетсек, бул чек ара чырынан бери Эмомали Рахмондун Кыргызстанга биринчи сапары болот. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы алака 2021 жылдын апрель айында чек арада болгон кандуу окуядан кийин солгундаган. Мындан улам Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жапканы белгилүү. Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек. Беларуста баш калкалап жүргөн мурдагы президент Курманбек Бакиевдин энеси Жанаш Бакиев жана кенже уулу Максим Бакиев Кыргызстанга келсе камакка алынат. Бул тууралуу мамлекет башчы 11 мартта Кабар улуттук маалымат агенттигине берген чакан маегинде билдирди. Садыр Жапаров Жанаш Бакиев менен Максим Бакиевке чыккан өкүмдү эч ким өзгөртө албай турганын, ушундан улам аларды Кыргызстанга өткөрүп берүүдөн баш тартып жатышканын кошумчалап, Курманбек Бакиев боюнча да комментарий берди. Кыргызстандан чет өлкөгө көч менен чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темиров жеке булактарына шилтеме берип, Максим Бакиев Кыргызстанга учуп келгенин, аны УКМКнын кызматкерлери коштоп жүргөнүн Фейсбуктагы баракчасына жазган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул маалыматты четке каккан болчу. Садыр Жапаровдун жалпы Бакиевдер жана качкын саясатчылар боюнча пикирин толук сунуштайбыз. Максим менен Жаныш Бакиевдер өмүр бою соттолгон. Келсе түз эле түрмөгө түшүшөт. Соттун күчүнө кирген өкүмү турат. Ал өкүмдү эч ким өзгөртө албайт, өзгөртүлбөйт дагы. Ошондуктан аларды берүүдөн таптакыр баш тартышты. Себеби биз ал экөөнү камабай кое албайбыз да. Ал эми Курманбек Бакиев боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эгер камабасаңар өткөрүп берели деп жатышат. Сапар Исаков боюнча дагы ушундай эле маселе. Камабасаңар бүгүн өткөрүп берүүгө даярбыз дешти. Биз ойлонуп жатабыз. Бир чети макул деп алып келип, ТЭЦ боюнча, музей боюнча сурабайлыбы. Кимдер канча акча алганын айтып берсе болду. Акчаларды бюджетке кайтарып алыш күч органдарынын иши. Уурдалган миллиарддаган акчаларды ушундай жолдор менен эле кайтардык го. Ал эми Курманбек Бакиев боюнча деле ушундай маселе. Ячейкаларда канча акча болгон. Максимдин офисинен уурдалып кеткен алтын концентраты жөнүндө сөз болуп жатат. Канча тонна болгон. Апрель, июнь окуялары жана башка иштер боюнча ал кишиден да экинчи тарап катары угуп, иштерди жыйынтыктап койбойлубу. Кантип эле ушул турган Москва менен Минсктен алып келе албай жатасыңар деп 15 жылдан бери жалпы эл талап кылып келе жатпайбы? Жалган маалымат тараткандар ушул сүйлөшүүлөрдүн чет бучкагын укса керек. Ошол үчүн Максим Бакиев деп болжолдоп урдуруп жатышса керек. Кана эле Максим Бакиев келип калган болсо, камап коюп миллиарддаган акчаларды бюджетке кайтарат элек. Мамлекеттик салык кызматынын Айтматов району боюнча башкармалыгынын киреше бөлүмүнүн башчысы кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык аталган кызматкер Глобал Корумтор майнинг ишканасынын өкүлдөрү менен сүйлөшүп алып, мамлекетке салык карызы жок экендиги тууралуу маалыматты ишканага мыйзамсыз берип, аны банкрот деп табылышына өбөлгө түзгөн. Шектүү жалган маалымат берүүнүн изин жашыруу максатында салык кызматынын маалымат базасына аталган ишкананын мамлекетке 213 миллион 134 580
789 сом карызы тууралуу маалыматты киргизген. Натыйжада глобал корумтор Маник банкрот деп табылып, мамлекеттен кирешесине 213.134.589 сом өлчөмүндө билдеттүү төлөмдөрдү төлөөдөн мыйзамсыз бошотулган. Учурда аталган кызматкер убактылуу кармоочу жайга киргизилген, тергөө жүрүп жатат. Нарында пионерлерден дружба лагери 4,5 гектара жер менен мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу КМКдан билдиришти. Маалыматка караганда ал эч кандай документтери жок Үмөт кооперативине өтүп кеткен. 2008 жылы Үмөт кооперативинин директору тарабынан дружба лагери башка жаранга сатылган. Мурдагы кожоюндары лагердин турак жай корпустарын демонтаждап, материалдарын саткан. Натыйжада жер тилке гана калган деп айтылат маалыматта. Аталган объект Жумгал районунун Куйручук Кызар Тайыл аймагынын балансына өткөрүлгөнү кошумчаланды. УКМК ошондой эле 11 мартта Баткен облусунун Сүлүктөө шаарындагы мурдагы мамлекеттик оорукананын имараты ыктыярдуу түрдө мамлекетке кайтарылганын билдирди. Маалыматка ылайык, оорукананын имараты жалпы 0,88 гектар аянты менен мамлекетке кайтарылды. Оорукананын имараты 2010 жылдын декабрында ачык аукцион аркылуу жер кодексинин 78-беренесин 2 пунктун бузуу менен көмүр казуучу компанияга жеке менчикке сатылганы. Бирок максатсыз пайдаланылып, бузулуп, иштебей калганы маалымдалды. Аталган имаратты көмүр казуучу ишканалар Сүлүктөө шаардык мэриясынын балансына ыктыярдуу түрдө өткөрүп беришкени белгилүү болду. УКМК Ысык Көл облусунун Ак Суу районунда жеке менчикке мыйзамсыз берилип кеткен бир нече имарат жана жерлер мамлекетке кайтарылганын билдирди. 356 чарчы метр администрациялык имараты бар 70 соток жер тилкеси мурда Ак Суу районунун Теплоключенко айылындагы Мамакеев атындагы орто мектептин балансында турган 944 чарчы метр аянттагы откананын имараты. Ак Суу Капчык айылында жайгашкан жылуу суулары бар Дарлуу борборунун 39 чарчы метр имараты. Жогоруда атылган имараттарды жана жер тилкени Ак Суу айылынын тургуну мыйзамсыз сатып алганы аныкталган. Жыйынтыгында аларды мамлекетке өз ыктыяры менен өткөрүп берген. Мындан тышкары аталган райондогу мурда бала бакча жайгашкан, бирок мыйзамсыз менчиктештирилген 60 соток жер тилкеси мамлекеттин балансына өткөрүлдү. Бишкекте ири суммадагы шылуундукка шектелген аял кармалды. Бишкекте Лелен райондук ички иштер башкармалыгы 11 мартта кабарлагандай, милицияга былтыр сентябрда Борбор калаанын тургуну кайрылып, белгисиз аял 650.500 сомун алдап алып кетти деп даттанган. Ал арасында акчасын алган аял ай сайын 100.000 сомдон киреше кирип турат деп убада кылганын билдирген. Милиция кызматкерлери шектүүнүн тег жайын аныктап, 1981 жылы туулган аялды кармашкан. Шектүү ушундай эле кылмыш үчүн үй камагына алынган болуп чыкты. Тергөө иштеринин алкагында ал дагы бир алдамчылык фактысына да тиешеси бардыгы аныкталды деп айтылат райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы. Лелин райондук соту шектүү аялды Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алуу чечимин чыгарды. Кыргызстанда мектептердеги билим берүү системасын жаңылоо үчүн жаңы реформалар киргизилүүдө. 12 жылдык билим берүү моделине өтүү жана алтын казык деп аталган программа аркылуу балдарды кесипке багыттап, билимдин сапатын жогорулатуу пландалууда. Буга чейинки эл аралык тандоолордун натыйжасында өлкөдө жаңы билим берүү реформаларын киргизүү жана 12 жылдык окутуу системасына өтүү сунушталып жатканын билим берүү жана илим министри бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Бул жаңы система мектептердин мазмунун өзгөртүп, окутууда так илимдерге басым жасалат жана балдарды кесипке даярдоого багытталары маалымдалууда. Кыргызстандагы мектептерде билим берүү системасы начар абалда. Бул тууралуу билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева бүгүнкү маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында буга чейин дүйнөлүк талдоолордо Кыргызстан эң акыркы орундарды алып, 15 жаштагы балдар дүйнөлүк эмгек рыногуна даяр эмес деп аныкталганын айтты. Мындан улам окутуунун моделине өзгөртүү киргизүү зарылчылыгы келип чыкканын билдирди. Биздеги окуучулар мына 23-жылы жыйынтыгы чыкты талдоо туруп. Бүт Кыргызстан боюнча талдоо жүргүздү дагы. Биздеги балдардын дээрлик 64% математика боюнча функционалдык сабаттуулугу жок деп чыкты. Ал эми 48%ке жакыны окуу жана түшүнүү көндүмдөрү жок деди.
Ал эми көпчүлүк ата-энелерди кызыктырып жаткан балдардын жаш өзгөчөлүгү жана билим берүү тармагындагы инфратүзүмдүн жетишсиздиги тууралуу айтылып жаткан сын пикирлерге токтолуп, бул система толугу менен билим берүүнүн мазмунун өзгөртүүгө багытталганын да белгиледи. Мугалимдерге жаңы көндүмдөрдү балага багытталган өнүктүрүүчүлүк методикаларды же болбосо жаттама билимден пайдалануу билимине өтүүнү көздөдүк. Эрте кесиптик билим берүү багытын колго алдык. 12 жылдык билим берүү боюнча алтын казык деп аталган жаңы мамлекеттик программа сунушталган. Реформага ылайык 6 жаштагы балдар 100% милдеттүү түрдө мектепте билим алат. 10-чу, 11-чи, 12-чи класстарда кесипке багыт бериле баштайт. Түзүлгөн окуу пландарында 11 кесипке үйрөтүү каралган. Окутууда так илимдерге басым жасалат. Ага ылайык дүйнөнүн эң алдыңкы өлкөлөрүнөн жалпы 46 лицензия алынган. Учурда китептер кыргыз тилине которулуп, сентябрь айына чейин басып чыгаруу болжолдонууда. Котормочулар тобу өтө тездетилген темпте которуп жатышат. Которуп бүткөндөрү түздөн түз практикалык мугалимдер менен адаптация процесси жүрүп жатат. Андан кийин толугу менен биз терминологиялык комиссия менен иштейбиз дагы. Ошондон кийин сентябрга чейин биз чыгарып бүтөбүз бул китептерди. 2025-2026 окуу жылында мектепке 25 000 бала келери күтүлүүдө. Алардын баарын мектепке баттырууга мүмкүн болбогондуктан, 1-класстын балдарын азырынча бала бакчанын имаратында окутуу пландалууда. Анда балдар түшкө чейин окушат, түштөн кийин ата-эне кааласа алып кетет, кааласа бакчага таштаса болот. Балдар 2 саат, 3 саат болуп, андан ары бала бакчадан чыгып кетет деген маселе азырынча каралган жок бизде. Бала бакчанын имараттын ижарага алуу маселеси да каралган жок. Себеби бул муниципалдык имарат болгондуктан муниципалдык мектептерге кайра муниципалдык мекемени ижарага алуу деген бул мүмкүн эмес. Бул балдар ошол бала бакчада эле билим алышат. Билим берүү жана илим министрлиги 1 жана 2 класска кабыл алуу өнөктүгүнүн башталышын жарыялабайт. Балдарды каттоо процесси мүмкүн болушунча жөнөкөйлөштүрүлгөн. Ата-энелер эч жерде катталуунун, электрондук почтаны ачуунун же эч кандай күбөлүк чогултуунун кажети жок. Азыр мамлекетибизде бардык базалардын баары синхрондоштурулуп, санариптештирилгенге байланыштуу. Биз ар бир ата-энеде канча бала бар, 2018-2019 жылкы балдар кайсы райондо, кайсы пропискада жашайт экен билебиз. Ошону менен бардык балдарды пропискасына жашаган жерине ылайыкташтырып, ошол жерге мектепке гарантированный мамлекет тарабынан гарантияланган орундар менен ар бир бала камсыз болду уже. 1 июнга чейин ата-энелер тиркемеде көрсөтүлгөн мектепке макул болушу керек. Эгер макул болбосо, 1 июндан тарта аларга бош орундары бар мектептердин тизмеси ачылат. Мурдагыдай кезекке турууга мүмкүнчүлүк болбойт. Эгерде жарандар каттоосу боюнча жашабаса, анда 1 июнга чейин аны алмаштырышы керек же баланы орун алган мектепке каттатышат. Ошон үчүн биз деген жанагы 1 этапта макулмун же дагы 2 кнопка болот. Жок, мен макул эмесмин. Мен баш тартам деген кнопка. Баш тартам деген кнопканы басаарда ата-эне жакшылап ойлонуш керек. Что кийин мен каалаган мектепте орун калбай калышы мүмкүн деген. Ушул жылдан баштап мектептер жалаң электрондук регистрация аркылуу гана балдарды кабыл алат. И строго квоталык ордулар менен гана кабыл алат. Ал эми быйыл педагогикалык адистиктерге ЖРТнын босого баллы 130га жогорулатылат. Талап 2025-2026 окуу жылында кабыл алына турган абитуриенттерге тиешелүү деп белгиленди. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Кыргызстандын мектептеринде сабак учурунда мобилдик телефондорду колдонууга тыюу салынды. Мындай буйрук өлкөнүн бардык мектептерине жиберилди. Бул тууралуу билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева 11 мартта маалымат жыйынында билдирди. Окуучулар мектепке кирген учурда кол телефонун үнсүз режимге коюп, класстардагы атайын кутучаларга салышы керек. Мобилдик телефонун колдонууга танаписте же чукул кырдаал жаралган учурда гана уруксат берилери айтылды. Класска кетип баратканда кутучага коюп дагы пайдаланбайт.
Мектептерде сабак учурунда уюлдук телефондорду колдонууга тыюу салынды. Мындай буйрук өлкөнүн бардык мектептерине жиберилди. Бул тууралуу бүгүн 11 мартта Билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева маалымат жыйында билдирди. Уюлдук телефондорду пайдаланбоо боюнча окуу процессине бул өтө тоскоол, баланын өз алдынча ой жүгүртүү иштөөсүнө мындай тоскоол болгондуктан ага чейин эле көп мектептер практика кылып келген. Анан жалпы эрежени көпчүлүк угат. Былтыр ошол телефон сактаган кутуча ящиктердин баары менен камсыз кылууга тапшырма берилген. Биз республикалык бюджеттен Баткен областы бизге карайт, ага толугу менен алып берген. Эгерде сабакта ошол телефон керек болсо, эжейдин мугалимдин уруксаты менен пайдаланышат, маалыматты издөө пайдалануу боюнча. Болбосо класска кирип баратканда кутучага коюп дагы пайдаланбайт. Бул эрежени баары аткарылат. Анткени ага чейин балдар менен иштейт. Как начать урок, давайте все сдадим свои телефоны, чтобы они нам не мешали во время урока. Жалал-Абад шаарындагы номер 6 мектептин 5 класстын окуучулары бүгүн жалпы 27 окуучу сабакка келген. Анын 11 окуучу кол телефондору менен келишкен. Класс жетекчи сабактын башында атайын даярдалган кутучага телефондорду чогултуп алып, андан соң сабак башталды. Сабакты баштаардан алдын жыйнап алабыз, анан сабак бүткөндөн кийин үйлөрүнө кетерде же бир зарыл учур болуп калса гана мугалимдин уруксаты менен беребиз. Негизи максатсыз кармап отурушса окуучуларды сабактан алаксытат. Анткени алар ар кандай оюндарды ойношу мүмкүн, же болбосо түз эфирлерге чыгып алышы мүмкүн. Сабакка толугу менен көңүл бура албай калат. А эгер телефондорду жыйнап алган болсок, анда толугу менен окуучулардын көңүлүн сабакка бурууга мүмкүнчүлүк бар. Мугалимдер буга чейин эле телефондорду чогултуп алып жүргөн. Бирок окуучулар баш тарткан учурлар да болгон. Эми атайын токтомдун негизинде телефондорду чогултуп алууга мугалимдин толук укугу бар. Ал эми окуучулар болсо телефондорду алып койгону сабак учурунда алаксыбай окуйбуз дешет. Тоскоолдук жаратышы мүмкүн. Эми биринчи эжекеге берип коюм, сабак башталаарда телефонду. Анан бемарал сабак өтө берем. Телефонду бирок сабакта көп иштетпейм да, бирок тестти жазып атканда эжекелер кичине ушуну тартып алып жазгыла дейт, кичине неме сабакты саатын кичине экономдош үчүн. Ошодон телефонду тартып алып туруп тестти жазып отура беребиз. Мен үйүм жакында, ошон үчүн телефонду алып келбеймин. Неге дегени ал сабакта мага тоскоолдук кылдырат. Анан кийин ата-энем мени мага айтышат, телефонду неге алып барасың, сабакта сага тоскоолдук кылат го, эжек барып алып келгенде эжекелерим алып коюшат. Туура кылат, телефонду алып койгондо эгер сабакта мешайт берет, жакшы окуган үчүн телефонду алып коет. Жалал-Абад шаарындагы номер 6 мектеп жетекчилиги телефон боюнча ата-энелер менен атайын жыйын өткөргөн. Анда уюлдук телефонду сабак учурунда алып койгонуна макул болушуп, ал эми баш тарткан окуучуга түшүндүрүү иштери биргеликте жүргүзүлөрү эскертилген. Эми бул боюнча бизде жалпы ата-энелер чогулушу өткөрүлүп, ошол чогулушта дагы бардык ошол мектепте 1-класстан баштап 11-класска чейинки окуучулардын ата-энелерине ошол кол телефондорду колдонууга тыюу салынгандыгы боюнча ошол буйруктун негизинде тааныштырылган. Анан ал жерде ата-энелердин бардыгы туура кабыл алып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Эгерде ошол кээ бир учурда окуучу баш тарткан учурда окуучуга баягы түшүндүрүү ишин жүргүзүп, анан ар бир окуучунун баягы телефону күлүчү менен аны окуучудан башка эч ким ача албайт. Ошол нерсесин окуучуга түшүндүрүп, бул сенин телефонуң, буну сенден башка эч ким ачып колдоно албайт, сенин телефонуңдун ичиндеги маалыматтарга эч кандай мындай кепилдик бере алабыз деген мындай таризде түшүндүрүп окуучуларга анан алган учурлар болот. Негизинен биздин окуучуларыбыз көпчүлүгү түшүнөт. Ал эми сабак боюнча маалымат издөө, онлайн тест түзүү жана пайдалануу, сабакка керектүү видео көрүү жана аудио жазууларды угуу, электрондук күндөлүктү пайдалануу сыяктуу учурларда уюлдук телефон колдонууга уруксат берилет. Окуучулар мектепке кирген учурда кол телефонун үнсүз режимге коюп, класстардагы атайын кутуучуларга салышы керек. Мобилдик телефонун колдонууга танаписте же чукул кырдаал жарылган учурда гана уруксат берилет. Бул окуучулардын саламаттыгынын бузулушунун алдын алуу жана окуу тарбиялоо процессинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында кабыл алынганын билдирет министрлик. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион.
Президенттен иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманыбаев мамлекеттик ипотекалык компанияга турак жайдын баасынын 50%ын төлөгөндөр батирди кезексиз ала турганын билдирди. Бул тууралуу ал 11 мартта президенттен иш башкармалыгынын Facebooктагы баракчасында элдин суроолоруна жооп берип жатып айтты. 50% үлөш менен алгандардын кезеги жок, бир эле шарты бар. Акыркы 3 жылдын ичинде адамга үй же жер тилкеси катталган болбошу керек. Машинасы болсо эч нерсе болбойт, 50% берет, калган 50% 15 жылда төлөйт. Айтып кете турган нерсе мамлекеттик ипотекалык компанияда азыр кезек боюнча маселе жок деди ал. Каныбек Туманбаевдин сөзүнө караганда мамлекеттик ипотекалык компания ушул тапта Кыргызстан боюнча 65 миңге жакын батир салып жатат. Борбор калаада биринчи жолу кабаттуу унаа токтотуучу жай орнотулууда. Ротордук унаа токтотуучу жай катары каралган жай Бишкектеги Орто Сай базарынын аймагында муниципалдык унаа токтотуучу жай, унаа токтотуучу жайлар жана базарлар муниципалдык ишканасынын адистери, Могилев Лифтмаш ачык акционердик коомунун өкүлдөрү менен биргеликте 10 унаа токтотуучу жайга конструкцияны монтаждоо иштерин жүргүзүүдө. Кечээ Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев курулуп жаткан унаа токтотуучу жайдан орнотулушу менен таанышып, аталган жай тесттик режимден соң ишке берилерин билдирди. Мындан тышкары кала башчысы базардын аймагындагы 252 унаага эсептелген жер төлөсү бар көп деңгээлдүү унаа токтотуучу жайдан курулушунун жүрүшү менен текшерип, курулуш иштерин ушул жайга бүткөрүү пландалганын кошумчалады. Бул долбоорду ишке ашыруу борбордогу унаа токтотуучу жайлардын абалын бир топ жакшыртат деп айтылат маалыматта. Ишти жүргүзүп атканда бизде 3 мамлекеттин бааларын жана сапатын карадык. Бул деген Белоруссия, Могилев Лифтин жасаганы, кытайлык компаниялар жана биздин корейский компаниялар да. Анан эми бааларын карасак, сапаты боюнча жана коопсуздугу боюнча, баасы боюнча бизге мындай ыңгайлуу болуп, ушул Могилев Лифт болду да. Андан сырткары айтып кетиш керек. Бизде эми анын адистери да бар да. Эми лифттерди иштеткен адистер бар да. Аларды дагы азыр окутуусун өткөрүтүп, ушунун дагы эртеңки күнү тейлөө маселеси бар да. Ошону да ишке ашырып кетебиз деп атабыз. Баш аягы 14 миллион сом караганбыз биз бул ишке. Эми Кыргызстанда мал чарбаларын милдеттүү түрдө каттоодон өткөрүү керек. Өкмөттүн токтомуна ылайык катталбаган чарбада идентификациядан өтпөгөн жандыктарды багууга, сатууга жана көбөйтүүгө тыюу салынат. Ушул тапта аймактарда малдарды каттоо өнүктүгү уланып жатат. Жыл башынан бери Жалал Абад областында 34 миңден ашык бодо мал идентификациядан өткөрүлдү. Ал эми 2024 жылы 157 миң ири мүйөздүү мал, 5185 баш жылкы катталган. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Биркасы жок малдарга бирке басатабыз. Сузакта жыл башынан бери 3200дөн ашык ири мүйүздүү мал каттоодон өткөрүлдү. Мал жандыктарын идентификациялоо иштери ушул тапта дагы уланып жатат. Атабеков айыл аймагынын ветеринарлары жаңы айыл участкасына иш алып барып, малдарды эмдөө менен бирге каттап жатат. Биз былтыр басып кеткенбиз. Анан баягы жаңы туулган торпоктордон анан базардан алган самысасында болуп калып атат. Кээ бир күнөрдө бирке мынан азыр толук эле бар экен почти. Кээ бир күнөрдө бирден экиден калгандар бар. Ошол басып бир жолу толуктап кетип атабыз. Жок, койлорго жок. Анан жылкыларга чип деп коебуз. Аны моюнга неме болот. Сузак району боюнча 95.800дөн ашык мал бар. Анын 88.400дөн ашыгы идентификациядан өткөрүлгөн. Малга басыла турчу бирканын бекитилген баасы 36 сомду түзүп, базага киргизүүгө жана ветеринардык кызмат акыга өзүнчө каражат төлөнөт. Анын идентификация деген малдын кыймылын көзөмөлдөө. Ага объект, субъект деп түзүлөт. Объект деген сарайлар, субъект деген ээсин эмес деп түшүндүрүлөт. Анан кыймылы кандай? Кыймылы малды базарда алынат. Же болсо бирке басылат. Бирке басылгандан кийин базарга барат. Кыймыл кетип атат да. Базардан бирөө алды. Ошол мисалы үчүн Кызыл Туу айыл өкмөттөн басылган болсо, базарга справка менен барат дагы. Бак айыл өкмөтү алат же болсо, Кыскал айыл өкмөтү алат. Ошол жака алып барып туруп, ошол жердеги идентификация боюнча иштеп аткан адис ошол жерге каттайт. Кыргызстанда малдарды идентификациялоо өнүктүгү 2016 жылы башталган. Анын максаты азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо, мал жандыктардын ооруларынын алдын алуу жана эпизоотиялык абалды жакшыртуу болгон. Каттоодон өткөн жандыктар тууралуу маалымат атайын базада мал союлуп же чет өлкөгө экспорттолгонго чейин сакталат. Идентификациянын артыкчылыктары бизде ЕАЭСке кошулганбыз да. Биринчиден ошонун талабы, экинчиден
ошол эле малды чет өлкөгө чыгарам деп сата турган болса, мисалы үчүн ошол мал бизди Кыргызстанда базасында катталган, ошо адамдын паспорту менен ээсине катталат. Сата турган болсо ошол базадан чыгарылып, анан чет өлкөгө сатса дагы болот. Эми Кыргызстанда жандыктар гана эмес, мал чарбалар дагы каттоодон өтүүгө милдеттүү. Мындай токтомого министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгон. Ага ылайык катталбаган чарбаларда идентификациядан өтпөгөн малды багууга, көбөйтүүгө жана сатууга тыюу салынды. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Жаңылыктарыбыз мына ушулар менен соңуна келип жетти. Түз эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.